Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу Таш көмүр шаарынын тургундары жана меймандары. 12 апрель 2023. Өзүңүздөр көрүп тургандай, Кокоев Кубан акебиздин үйүнө келип, ал-акалын сурап турабыз. Кубан акебиз боору ооруна чалдыгып, азыркы күндө өтө оор акыбалда турган учуру. Ошондуктан чакырып кетет элем. Ыйык Рамазан айында туткан орозоңуздар кабыл болгон болсун. Алла таалам туткан орозоңуздарды кабыл кылган болсун. Ушул акебиздин реквизиттери болот. Ушул жерде ошол реквизиттерге кайдыгер карабай жардам берип кетүүңүздөрдү чакырабыз жана суранабыз. Кыргыз жаш күч коомдук бирикмесине мынакей канча деген инсандарга кол сунуп, канча деген инсандарга жардам берип келесиздер. Канча деген инсандар мынакей өзүбүздүн катарыбызда турат. Аллах ыраазы болгон болсун. Сиздердин канча берип аткан садакаңыздарды мынакей Алла кадыр зат берип, мына ушул акебиз дагы мына катарыбыздарда отурат. Ушунун урматына дагы ушу Кубан акебиздин дагы аман эсен барып келишине сиздер да тилектеш болуңуздар. Келиңиздер. 4 баланын атасы экен. 4 баланын бешенесине аман болушуна сиздер да тилектеш болуңуздар. Кайдыгер карабаңыздар. Жардамыңыздардан аянбаңыздар. Бул оору бирөөнүн башына келмейинче түшүнмөт эмес. Бул ооруга бардыгыбыз кайдыгер карабастан көп түкүрсө көл болот деген кыргызда жакшы сөздөр бар. Келиңиздер, урматтуулар. Кол сунуп, 1 сом, 5 сом болсо дагы тартынбаңыздар, уялбаңыздар. Сиздердин берген садакаңыздардын акыретте 2 эсе көбөйтүп берген болсун. Кимде ким уул тилеген болсо уул берсин Алла таала. Кыз сураган болсо кыз берген болсун. Ар дайым үйүңүздөрдө тынччылык болсун, аманчылык болсун. Келиңиздер, азыр өздөрүнө күбө болуңуздар. Жакындарына жанагы Эниз акем дагы сүйлөп кетсин ушул жерде. Ассаламу алейкум, урматтуу Таш көмүр шаарынын тургундары жана меймандары. Таш көмүр шаарынын тургундарына мен жалпы кыргыз элине кайрылып кетет элем. Ушул кубаныч досубуздун ушул оорусуна бир себепкер болуп, ушул ыйык орозо айында кармаган орозоңуздар кабыл болуп, Кудай буйруса